Şu aylığımızın aslında 60-50 hektar yer var. Şu transformatsiya bolmay jatat. Şu Qarabağ aile hükümetinin ceradisi Pişkek'e bağırıp kol koydurayın dese akça talep kılıptır. Kol koyduralbay keldin dep qaytıp geldi ceradisi. Садыр Жапаровдун 2 ноябрдагы Баткен облусуна болгон жумушчу сапарында жергиликтүү эл жерлерди трансформациялоо боюнча маселе көтөрүшкөн. Чек арада жайгашкан аймактын эли турак жай салууга жер жок экендигин билдиришкен. Эми бул маселе чечилерин Садыр Жапаров убадалады. Трансформация боюнча мына өкмөттүн өкүлүнө айттым. 2 жылдап, 6 айлап жаткандар бар экен. Анан сиз азыр айтып атпайсызбы, кол койгонго акча сураптыр деп. Мындан кийин эч ким акча сурабайт. Эгерде менин эле колум калган болсо, мен кол коюп берем трансформация боюнча. Мына өкмөттүн өкүлү бүт облус боюнча жыйнап алып барат маган. Облус боюнча жалпы 600 гектар жер айдоо аянтынан турак жай куруу категориясына которулду. Бул жерлер суу башы Дарин, Карабак айылдарына тиешелүү. Адистердин айтымында мындай аракет ушул жылдын ичиндеги эң чоң аянттын трансформацияланышы болууда. Эми бул мындайда айыл өкмөттүн токтому чыгып жер аянттары которулду. 3 айыл өкмөттөн которулду жер аянттары 151 гектар, 148,8 гектар и 300 гектар жер аянты которулду. Ошо 3 айыл өкмөттөн. Ошол жерлерде эми айылдык кеңештин депутаттары ошол жерге муктаж болгон адамдарга берген арызына негиз комиссияларды карап, анан 4 соткадан же болсо 5 соткадан турак жай үй салуу үчүн бөлүп берет. Бул өңдүү иштер өлкө аймагында буга чейин деле жасалып келген. Бирок айрым документтердин жетишсиздигинен жана мыйзам долбоорлордун туура эмес даярдалгандыгынан улам тоскоолдуктар болуп узакка созулуп жаткан. Мисалы былтыр эле ушул Баткен областына 436 гектар жер аянты турак айыл чарба багытындагы жерлер аянтынан турак жай категориясына которулган былтыр 2019-да. Андан сырткары 172 гектар жер аянты ошол өнөр жай багытында жерлер которулган. Мисалы логистикалык борбор куруу үчүн, же болбосо жол салуу үчүн дегендей ар бир жер аянттары которулуп берилип жүргөн. Негизинен эмне үчүн бул документтер өтпөй турат? Себеби дагы эле ошол жеринде, мисалы айылдык кеңештер тарабынан, район тарабынан ошол биринчи документтерди формировать этип аткан учурда ошону сапаттуу даярдаш керек. Кошумчаласак, буга байланыштуу атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал калктын социалдык маселелерин чечип, муктаждыктарын жоюу максатын көздөйт. Мунара Кадырзин кызы, Улукбек Азизбеков, СТВ.